Күндөрдүн менинде Мажнун төбөсүн минип сүйгөнү Лейланы көздөй жолго чыгат. Мажнун сүйгөнү Лейланы көздөй ашыга турган болсо, ал эми төбөсү болсо артында калган ботосуна барууга ынтызар. Ошентип Мажнун төөнүн башын Лейланын жашаган айылына тарапка буруп чапкылай баштайт. Төө бир нече убакыт баскандан кийин кайра эле башын артына карай бура берет. Ушундай көрүнүш менен булар 3 күн жол жүрүшөт. Жолу арбуаган Мажнун акыры төөнү токтотуп түшүп туруп, төбөсүнө ушинтип айтат. Эй төө, экөөбүз тең ашыкпыз билем, бирок экөөбүз бара турган жол эки башка экен көрсө. Мен сен менен өзүмдүн сапарымды улай албайм, деп төбөсүн ошол жерден кое берип, төө артына кайтып, Мажнун болсо Лейланы көздөй жөнөгөн экен. Акыл менен нафс Мажнун менен төө сыяктуу. Мажнун алдыга жылайын десе, төө болсо артка кайткысы келет. Экөө эки башка жолдун жолоочусу. Мажнун менен төө акыл менен нафсинин достугуна окшош. Экөө бири-бирине кээде карама каршы иш кылышат. Ошондуктан дене төөсүнөн баш тарта албаган инсандар рух жолунан адашып калат. Дин адебине көңүл бурулбаган коомдордо адеп ахлактык жана үй бүлөлүк баалуулуктар убакыттын өтүүсү менен жок болот. Жакшылык жана жамандык түшүнүктөрү инсандын жеке кызыкчылыгына карата калыптана баштайт. Дин ошондуктан биздин инсандык баалуулуктарды сактап калуу үчүн биз үчүн түшүрүлгөн.